саламатсыздарбы? Бул BBC дүрбүсүндө подкасты. Аны бул жолу мен Эланора Сагындык кызы алып барып жатам. Бүгүн сиздер менен акча тууралуу сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, эмнеге доллар арзандап жатат түшүндүрүп беребиз. Кыска мөөнөттө сактаган акчаны доллар менен кармабай эле сом менен кармаган жакшы. Кыргызстанда доллардын курсу соңку 2 жылда биринчи жолу 80 сомдон төмөн түшүп кетти. Акыркы жолу доллар 2020-жылы октябрда 80 сомдон төмөн болгон. Экономист Кубаныч Чороев доллар арзандашына азыр кандай факторлор ойноп жатат чечмелеп берди. Ушул санкцияларга байланыштуу Россияда тышкы соодасы кыскарып, алар долларды жүгүртүү дагы өтө чектелген болгондуктан элине, ишканаларына алар ошо долларды мындай накталай банктардан чыгара албай калды да Россияда. Ошондуктан Кыргызстанга келген россиялыктар ушул Россиядагы долларларын ошо Кыргызстанга которуп атат да. Ал накталай эмес, которуу. Ошондуктан бизге келген валюта кайра бул жактан конвертация болуп атат да сомго. Ошондуктан сомго талап чоң болгондуктан албетте анын курсуна таасир берип атат да. Ошо санкциялардын таасири деп айтсак болот. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар 24-февралда Россия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап, 106 сомго жеткен эле. Андан бери доллардын курсу төмөндөгөндөн төмөндөп жатат. Улуттук банк валюта рыногундагы туруктуулукту сактоо максатында бир нече жолу базарга доллар сатып да алды. Биз сомдун курсу кандай болуп кетерин билбейбиз. Ошондуктан сактоочу каражат катары кыргызстандыктар доллар, евро менен сакташат. Эми аны менен сактаган дагы бир жагы бар. Эгерде алар мисалы батир сатып алам деп, үй сатып алам деп, же болбосо автоунаа сатып алам деп, же башка бир чоңураак нерселерге акча чогулткан болсо, алар туура эле чечим кылышкан доллар менен сактоонун. Анткени бизде ошол кыймылсыз мүлктүн баасы ар дайым доллар менен эсептелет да. Ошондуктан доллар менен сактаган кишилер, ошондой максатта сактаган кишилер алар уткурган жок. Ал эми кыска мөөнөттө баягы кымбат долларын алып алгандар албетте азыр алмаштырса алар утулат сомго. Ошондуктан баягы кыска мөөнөттө сактаган акчаны доллар менен кармабай эле сом менен кармаган жакшы, дейт экономист Кубаныч Чороев. Кыргызстанда баалар доллардын курсуна карата аныкталгандыктан негизги тамак аш кымбаттап кеткен. Бирок доллардын курсу төмөндөсө деле алардын арзандашы байкала элек. Бул BBC подкасты болду. Аны бүгүн мен Эланора Сагындык кызы алып бардым.